Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаған дуа зикирлер сабағындабыз. Бұл хадис Муслимде келген 2720 хадисте. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үшінтіп айтшы екен, мұны Абу Хурайра деген сахаба хабарлайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жүрші екен дейді. Бұл деген сөз дайым айтып жүрген дуаларын бері. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылышкен: Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. О Аллахым, менин динимди оңдой көр. Ал менин коргоом. Аны менен мен коргоном. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Жана менин дүйнөмдү оңдой көр. Себеби ал жерде менин жашоом бар. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Жана менин акыретимди оңдой көр. Себеби ал жака менин кайтуум бар. Важалил хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Жана жашоомду бардык жакшылыктын үстүндө, ар бир жакшылыктын үстүндө мага кошумча кылып бер. Арттара көр жакшылыгыңды бул жашоодо. Важалил маута рахатан ли мин кулли шар. Жана менин өлүмүмдү ар бир баледен, ар бир жамандыктан мага рахат кыла көр деген. Бул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда көп айтып жүргөн дуалардын бири. Бул дуа эки дүйнөдөгү жакшылыктарды камтыган, кыска, нуска, көп маанини камтыган дуа. Биз буга чейин айтып келгенбиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда Алла таала ушундай сыпат берген. Кыска нуска айтат, ал жерде көп маани камтыйт. Кыска нуска айтат, дуасында да ал жерде да көп жакшылыктарды камтыйт. Бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы жана бардык жамандыктардан сактоо камтыйт. Ошол үчүн мусулман адам дуаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай айткан болсо, ошондой айтуу менен биринчиден бул Кудай таалам болгон ибадат, экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эргешүү, мына ушул нерседе береке, үчүнчүдөн ошол дуада кыска нуска айтса дагы көп жакшылыктар камтыган болот. Ал эми адам өзү ойлонуп, бияктан тияктан алып айткан сөздөр кээде өзүнө зыян болуп калат. Себеби адам билбейт эмнени сураган, бул үчүн жакшылык, эмнеден сактанса ал үчүн жамандыкпы, жакшылыкпы, адам сөзүндө толук биле бербейт. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланын кабары менен мына ушундай дуаларды бизге үйрөткөн. Куртуби деген муфассир, чоң аалым, ушул дуага комментарий берип мындай деп айтат: Хада дуа ун азим. Бул улуу дуа. Жумиа хайру дунья вал ахира. Бул дуада бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы жакшылык камтылган. Вад дин вад дунья, динде дагы жана дүйнө дагы. Фахаккун аля кулли сами лаху ан яхфада. Караңыздар, чоң муфассир аалым эмне деп кеңеш берип атат. Бул дуаны сөзсүз дейт, ар бир уккан адам жаттап алсын дейт. Жаттап алсын. Ваяду бихи ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Ал түндөсү да, күндүсү да дуа кылып жүрсүн. Лааллал инсан юафиqu саата ижаба фаяхсул аля хайри дунья вал ахира. Ушул дуаны айтып жүргөн кезде дуа кабыл боло турган учурга туш болуп калса, албетте ал бул дүйнөнүн дагы жана акыреттин дагы жакшылыгына жеткен болот деп. Деги эле бул дуада келген маанилерин караңыздар. Биринчи эле: О Аллахым, менин Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри деп келди башында эле. О Аллахым, менин динимди оңдой көр, динимди түздөй көр. Себеби бул исмату амри менин жашоомдун коргоосу бул. Бул эмне деген сөз? Жашоомдун коргоосу деген. Дин, биринчиден биз түшүндүк, адам баласы кедей, муктаж, алсыз экен. Керек болсо ошо динде дагы, иманда дагы, кыла турган амалдарындагы Алла тааламдан сураш керек. Анын өзүнүн абалына, өзүнүн амалына, акылына, тажрыйбасына, өмүрүнө, жашоосуна таянбаш керек. Бүт дүйнөдө кандай сураган болсоң, акыреттин дагы амалдарын, ошол эле намазың, дуаң, бардык нерсени Аллахтан сураныш керек. Ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп атат. Бул жерде динди биринчи койду. Караңыздар. Менин биринчи динимди оңдоду атат. Себеби бул диним менин коргоом. Диним оңолсо акыретим оңолот. Диним оңолсо жашоом оңолот. Диним оңолсо бардык нерсе оңолот деп динди, иманды дүйнөдөн алдыда койду. Аллахумма аслих ли дини. Эмнеге себеби мен муну менен сени ыраазылыгыңа жетем. Мен бул нерсе менен тозоктон арылам. Мен бул нерсе менен бейишке кирем деген сөз. Өкүнүчтүүсү, тилекке каршы кээ бир адамдар ушул динге кайдыгер, бейгапар, кош көңүлдүктүн артынан дин дегенде бир жөнөкөй эле бир жомок сыяктуу же болбосо бир
угуп коюп эле эч амал кылбастан эле эми Кудай бар да, эң негизи жүрөк таза болсо болду да деп ошол диндеги маселелерге көңүл бурбагандыгы, ошого өтө жеңил карагандыгы өтө өкүндүрөт. Ал эми дүйнө иштеринде карасаң, үй курайын десе же машина сатып алайын десе, жашоодо же бир ишти кылайын десе, сөзсүз ошол жактагы кесип, ошону билген адамдардан сурайт. Ай, үй салсам о кандай, каягынан эконом болот, канткенде чыгаша көп болбойт, канткенде туруктуу болот деп ошол жактын адистеринен сурап, керек болсо чийдиртип, бүт нюанстарын баарын ириктеп, тактап, анализдеп анан ишке кылат. Ал эми диндин, имандын иштерине келгенде тактабайт, аныктабайт, эч кандай ага көңүл бурбайт. Бул өкүнүчтүүсү. Бул жерде мына пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат. Бул дин сенин көзүң карегиндей болсун. Дин сенин эң ойлондура турган нерсе болуш керек. Андан кийин дүйнөнү коюп атат. Карасаңыздар, эмнеге андан бір ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. О Аллахым, менин дүйнөмдү оңдой көр. Себеби ал жерде менин жашоом бар деп. Диндеги коргоон деген, эгерде ушул динди адам алдыга койсо, ушуну көздүн карегиндей сактаса, адам адашуудан алыс болот, тозоктон алыс болот, жана жашоосунда бейпилдик, тынчтык орнойт, көкүрөгү кеңейет, жүрөгүндө иман орнойт, жашоо тынчтыкта, бейкутукта, токчулукта, тынчтыкта, ушундай бир жакшы жашоодо өтөт. Ал эми динге жеңил карап, иман амалдарына кайдыгерликте, гапилетте болгондорду Алла Таалам Кахф сүрөсүндө айткандай: "Вала тути ман агфална калбаху". Биз жүрөгүн өзүбүздөн эскерүүдөн бейкапар кылып койгондордун баш ийбегин дейт. "Вала тути ман агфална калбаху ан зикрина ваттаба хаваху ва кана амруhu фурута" дейт. Эмне дейт? Биз жүрөгүн өзүбүздү эскерүүдөн бейкапар кылып койгон жана өз каалоосуна гана ээрчиген адамдарга дейт, адамга моюн сунба дейт. Эмнеге? "Ва кана амруhu фурута", анын бардык иштери текке кетүүчү. Көрдүңүзбү, бу жерде кайдыгер адамдар деп. "Вала тути", аларга баш ийбегин. Себеби анын жүрөктөрү кайдыгер. Эмнеден кайдыгер? Аллахты эстөөдөн, ан зикрина, биздин жолдон, имандан, динден. Мындай адамдар дүйнөсүн динден өйдө коюп алгандар. Ваттаба хаваху, жана эмнени каалаган болсо ошону ээрчип кете берет. Ага чек жок, ага тыюу жок. Өзүмдү өзүм билем, өзүмдүн укугум, өзүмдүн эркиндигим, каалаганым кылам деген адамдар. Вакана амруху фуруту, анын бардык амалдар текке кетирүүчү дейт. Аллах сактасын. Ал эми Аллахты бардыгынан жогору койгон, Аллахтын өкүмүн бардыгынан жогору койгон, динин өйдө койгондор, булар жакшылыктагы адамдар. Кээ бирлер туура эмес түшүнүп, бул деген сөз динди эле карманат экенбиз, дүйнөнү таштап сал дегенди билдирбейт. Эмнеге? Кийинки дуада айтып атат: "Ва аслихли дуньяя аллати фиха мааш". О Аллахым, менин дүйнөмдү оңдой көр. Ал жерде менин жашоом бар. Жашоо, убактылуу жашоо. Мааш деген жашайсың, бир жерге турбайсың, туруктуу эмес деген сөз бул. Аша я ишу. Жашоо бул туруктуу, бул дүйнө макар эмес, туруктуу жер эмес, бул жер көчүп кете турган жер, убактылуу жер. Кимде ким айтса, бул диндеги адамдар ошол дин дей берет, дүйнөгө умтулбайт десе, алар адашат. Ал туура эмес сөз. Бу жерде айтыла турган маселе, дүйнөң менен диниң келгенде диниңди өйдө кой. Аллах Тааламдын иманын, Аллах Таала болгон иманды, амалды, исламды өйдө кой деген сөз. Дүйнөңдү өйдө коюп тур, диниң таштап салба. Жумушуңду намазыңга ылайыкта, намазыңды жумушуң эмес. Кээ бир адамдар жумушума намазым ылайык келбейт экен, ошон үчүн намаз окубай турайын. Же болбосо мен тартибиме ылайык келбейт экен, окубайын дегендер, булар ушул дүйнөсүн имандан, намаздан өйдө коюп койгондор, Аллахтан өйдө койгондор. Кеп ошолор жөнүндө болот. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Кулин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалун иктарафтумуха ва тижаратан тахшауна касадаха ва масакину тардаунаха ахабба илейкум миналлахи ва расулих ва джихадин фи сабилилlah фатараббасу хатта яти Аллаху би амри". Эгер силердин атаңар, бала чакаңар, агайниңер, жубайыңар, тууган уругуңар, тапкан мал дүйнөңөр жүрүшпөй калышынан корккон жана соода бизнесиңер өзүңөргө жаккан болсо, толук үй жайыңар өзүңөргө мындай айтканда Аллахтан жана Аллахтын элчисинен сүйкүмдүү деп билсеңер, анда Аллахтан азап күтө берле деп келген да. Кеп ошол жерде болуп атат. Ошо дүйнөңдүн артынан Аллахтын буйруктарын таштап салуу. Ошону айтып атат. Ошо мына дуада дагы биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динимди оңдо деди. Себеби диним бул менин коргоом, тозоктон ушуну менен корголом, сенин ыраазылыгыңа жетем, сенин азабыңан мен ушул нерсе менен сактанам деген сөз. Дүйнөдөгү муну чоң гам кылып неме кылбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир дуаларда айткандай: "Аллахумма ла таджали дуnya акбара хаммина". Аллахым, бул дүйнөнү эң чоң бир ойлондура турган, кайгы жей турган абал кыла көрбө деген.
Дүйнөгө Алла таалам сенин ырыскың жазып койгон. Силер кантип биз ачка калбайлы, канткендебизди багабыз деп ойлонбой эле койгула. Аны Алла таалам берген ырыскын. Эч ким Аллах жазып койгон ырыскынан ашка таба албайт. Эч ким ырыскысы түгөнмөйүнчө жаны өлбөйт бул дүйнөдө. Сага жанагы ажалың кандай кууп жеткен болсо, ырыскың да ошондой кууп жетет. Бул деген сөз таштап сал, иштебей кой деген сөз эмес. Иштейсиң, себебин аткарасың, ошол Алла таалам жазган ырыскыны жейсиң, жазылган өмүрдү көрөсүң, ошол деген сөз. Себеби деген ошонун артынан кадимки намазыңды таштап окубай коюп иштесең, тимени көп таап кетесиң, анан намазыңды окусаң дүйнөдөн калып каласың. Ошондой абал менен өлчөгөндөр бар. Жок, андай эмес. Бул жерде кеп ушул диниңди, иманыңды Аллахын буйругун өйдө кой. Сен балки ошол ыйманды бекем кармануу менен, дини амалды аткаруу менен сен дүйнөдө да бактылуу болосуң. Бул дүйнөдө да жана акыретте да. Себеби рызык Аллахтын колунда, ийгилик Аллахтын колунда. Аллах менен мамилеңди үзсөң, каяктагы сага береке, каяктагы сага ийгилик. Ошол үчүн бул дүйнөнү андай чоң гам кылбайлы. Бул дүйнө туруктуу эмес, бул дүйнөдө конокпуз, убактылуубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Умарды далынан кармап айткан эле го. Кун фид дунья кааннака гариб. Бул дүйнөдө кадимки чоочун адамдай бол, же жолоочудай бол өтүп бараткан. Ибн Умар өзү да айткан сөзү бар. Ида амсайта фала тантадир сабах. Эгерде түн келсе, таңды күтпө. Уайда аспахта фала тантадир маса. Эгерде таң аттырсаң, кечти күтпө. Ва худ мин сиххатика ли марадик. Ден соолугуңдан ооруп калганга чейин колдонуп кал. Ва мин хаятика ли маутик. Жана жашооңдон өлүп калганча колдонуп кал деп. Бул Бухариде келген. Жана кийинки дуада айтып атат, ошо уландысында. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Жана акыретимди оңдо дейт. О Аллахым, жана менин акыретимди оңдо. Эмнеге? Себеби мен ал жака кайтып барам. Адамдын туруктуу жери, бара турган жери акырет. Кабырыңдагы барып жата турган жериң дагы туруктуу жер эмес. Ал жер зиярат. Алхакумут такасур хатта зуртумул макабир. Силерди жашоодо көп нерселер азгырды, алаксытты. Керек болсо мына ошонун артынан кийин кабырды зияратка келип калдыңар деп Алла таалам айтат. Хатта зуртумул макабир, кабырларды зиярат кылып келип калдыңар. Зиярат деген сөз сен келесиң, кайра кетесиң. Кабырга адам кайсы бир мөөнөттө жатат, барзак жашоосунда. Андан кийин махшарда туруп, кыяматта Аллахтын алдында турат кыяматтан кийин. Акыретимди оңдой көр, ал жерде менин жашоом бар. Ал жерде менин кайтуум бар дейт. Акыретимди оңдоо дегенде эмне дегенсе, эки нерсе негизги. Ал тозоктон арылыш жана Аллахтын бейишине кирип, Аллахтын ыраазылыгын табыш. Назият сүрөсүнүн 44-аятында айтат: "Иля роббика мунтахаха". Бардыгыбыздын кайта турган жерибиз ошол. Бул дүйнөгө биз ошол бала чакалуу болойлу, туруктуу болуп жашап калалы келген жокпуз. Булардын бардыгы зарылдыктар. Бирок негизги максат Алла таалам бизди эмне максатта жараткан, ошону аткаруу. Ошого келдик. Акыретибизге азык даярдаш үчүн келдик. Ошон үчүн алымдар айткан: "Ида анта та'лам аннака раджиун илаллах". Эгер Аллахка кайтып баратканын билген болсоң, анда сен билгин, сен сураласың. Сураларыңды биле турган болсоң, ошол суроого жооп даярдагын. Адам балдары ажайып бир таң калыштуу. Бараткан жерине кам көрбөй, кетип бараткан жагына кам көрөт дейт. Күн өткөн сайын, ай, жума, жыл өткөн сайын биз акыретибизге жакындап атабыз. Ибн Кайым рахимахулла айткандай, адамдар туулгандан баштап сапар тартууда. Адамдар туулгандан баштап сапар тартууда акыретке. Күн өткөн сайын акыретке жакындайт, дүйнөдөн алыстайт. Эмнеге жакындап бараткан жагына кам көрбөй, алыстап бараткан жагына кам көрөт? Бул акылга сыйбайт го дейт. Андан кийин уландысында айтат: "Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади важ'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр". дейт. Жана менин өмүрүмдү, жашоомду бардык жакшылыкта мага арттырып бер, кошуп бер деп атат. Мындай айтканда, жашоомду бардык жакшылыктан үстүндө кыл. Жакшы жашоо деген эмне менен тазаланат? Суроо. Көрдүңүздөр, миткен жок. Дуага мына көңүл бурсаңыздар, эмне деген жок? О Аллахым, менин өмүрүмдү узун кыл деген жок. О Аллахым, менин жашоомду узун кыл деген жок. Важал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. О Аллахым, мен жашоомду арттыр, жакшы кыл эмнеде? Бардык жакшы иште деп атат. Бул менен түшүнөбүз, адамдын өмүрүн жакшы болушу өмүрүнүн узун болгондугунда эмес экен. Адамдын өмүрүнүн жакшы болгондугу жакшы амал менен жакшы болот. Жакшы амал менен, айбарат жакшы амал менен. Ошон үчүн узун өмүр сураган жок. Кээ бир алымдардан, мурункулардан келет: "Сага узун өмүр берсин" десе, жаман көргөн бул сөздү. Жок, сен антпе, берекелүү өмүр берсин деп сура деген. Же болбосо ушул өмүрүмдү сага кызмат кылуу, сага ибадат кылууга
жеңилдик, ийгилик берүү өмүрүмдө деп. Эмнеге? Себеби дегенде бир киши келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганда, о Аллахтын элчиси, адамдардын эң жакшысы ким дегенде, айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ман тола умруху ва хасуна амалуху деп. Кимдин өмүрү узун болгону жана амалы жакшы болгондугу деген. Ал өмүрүнүн узундугу болгону жөн эле узун болгону үчүн жакшы эмес экен, амалы жакшы болгондугу үчүн жакшы экен. Адамдардын эң жаманы ким десе, ман тола умруху ва са амалуху. Кимдин өмүрү узун болуп, бирок амалы жаман болгон деп. Канча деген чалдар картайганда калжаңдап, карт ойноп, арак ичип, кыздарга тийишип, керек болсо бузук иштерге баргандар, бул өмүр жакшы өмүрбү картайса да? Жок, бул жаман өмүр, Аллах сактасын. Андан көрүкчү андайлардын жер бетинде калган жакшы. Жаштарга жаман үлгү көргөзүп, картайганда үлгү болбостон жаман амалдар. Булар эң жаман адамдар. Өмүр узун болсо дагы оңолбогондугу. Алла Таалам Нахл сүрөсүнүн 97 аятында айтат: "Ман амила солихан мин дакарин ау унса ва хуа муъмин фаланухияннаху хаятан тойиба." Ким болбосун, эркегиби, аялыбы, момун болуп жакшы амалдарды кылган болсо, биз аларга чырайлуу, жакшы жашоону тартуулайбыз дейт. Бул дүйнөдө жакшы амал кылгандарга Алла Таалам убада берип атат. Бул дүйнөдөн дагы жакшы жашоону тартуулайбыз деп. "Валан назияннахум ажрахум бихсани ма кану яъмалун." Жана акыретке барганда дагы эң жакшы амал менен тартуулайбыз дейт. Бул дүйнөдө ушу жакшы амал кылган адамдар калат эле. Бул дүйнөдө да жакшылык, жана акыретте да жакшылык берем деди. Жана акыретте эң жакшы кылган сооп амалдарынын менен жазалайм деди. Бул дүйнөдө ким жакшы амал кылса, ошону эң көп кайсы амалды жакшы кылган, ошондой чоң сооп менен тартуулайм деп Алла Таалам айтып атат. Эркеги болобу, аялы болобу, жакшы амал кылып, Аллага ыйман келтирип, момун болгон болсо, жакшы жашоо тартуулайм. Жана вала назияннахум ажрахум бихсани ма кану яъмалун. Жана акыретте аларга эң жакшы кылган амалынын сообу менен берем деп атат. Эң жакшы чырайлуу кылган амалынын сообу канча көп болсо, ошондой сооп менен тартуулайм дейт. Анан дуанын аягында айтып атат: "Ваджал маута рахатан ли мин кулли шар." Жана өлүмүмдү мага бардык жаман нерседен мага рахат кыл деп атат. Ошол үчүн мурунку алымдардан сураган эң бактылуу ниматта калган адам туруктуу ким деп суралганда, "Ачсамун фит тураб коду аминат ла азаб фантадарат саваб" дегенде. Эң ниматта, эң жакшылыкта калган адамдар ким? Булар туруктуу десе, алар бул дүйнөдөн өтүп кеткен, денелери топурактын алдында калган, азаптан, кабыр азабынан саламаттыкта, сактыкта калган, тынчтыкта, алдан кутулган жана соопту күтүп отурган адамдар эң бактылуу адамдар деген. Ибн Раджаб рахимахуллах Расаил деген китебинде келтирет. Соопту күтүп отургандар деген ушул бейишти күтүп отургандар деген да. Жана мен өлүмүмдү бардык жамандык нерселерден мага рахат кыл. Анан бул нерсе менен мынтип түшүнүп албайлы, өлүмдү тилеш керекпи депчи? Жок, өлүмдү тилеш жакшы нерсе эмес бул. Кээ бир адамдар жашоосунда бир кыйынчылык болуп калса, мен ушундан көрө өлүп калсам болмок, өлүп эле калайын деген сөздөрдү жеңил айтат да. Бул өтө оор сөз, кооптуу сөз. Адамдын тилине бале да байланганда жаман сөздү айтуу менен жамандык да келет. Бул нерсе хадистерде да келген маанилеринде. Ошон үчүн жөнөкөй бале сөздөрдү тилге айтып, кошуп айта бербеш керек. Өлүп калайын, өлүп калганым эле артык. Бир кичинекей жамандык болуп калса эле, мени алып кетсе болмок, мен эле өлүп калсам болмок деп. Бул жакшы нерсе эмес. Себеби дегенде ар бир Кудайдын берген бизге күнү бул чоң белек. Жакшы адамдар соопту жыйнап калсын, жаман адамдар тобо кылып калсын. Шанс бул, шанс. Анан өзүңдүн шансыңды жоготуп, өлүп калган адамдар роббиржиуни деп тиякта тилеп атат. Аллахым мени бул дүйнөгө кайтарчы, сооп амал кылып калайын деп. Эми анык билдим, түшүндүм деп өкүнгөн атат. А сен болсо бул дүйнөдө шанстын үстүндө мүмкүнчүлүктө туруп, кайра өлүмдү тилегениң кандай? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла ятаманна хадукумул маут." Силердин араңарда эч ким өлүмдү тилебесин. "Имма мухсинан фалааллаху яздат." Эгер ал жакшы адам болсо, соопторун көбөйтсүн. "Ва имма мусиан фалааллаху ястатибу." Эгер жаман адам болсо, мүмкүнчүлүк тобо кылып калууга, жакшы амалды кылып кайра оңолуп калууга деп. Бир эле себеп менен өлүмдү тилесе болот. Ушуну эске тутуп коюп, бир эле себеп менен өлүмдү тилесе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ятаманнаянна ахадукумул маут ли дуррин асаба." Силердин араңарда эч ким өлүмдү бир жамандык келип калса тилеп калбасын. "Фа ин кана ла будда фаилан фалиякул." Эгерде андай болбосо, ушинтип айтсын дейт. Өлүмдү тилеген кезде мондай бир байлап сөздү сүйлөш керек. Кантип? "Аллахумма хини ма канат ли хаята хайран ли." О Аллахым, мени дагы жашаттыра көр. Эгер ушул жашоо мен үчүн жакшы болсо, "Ва таваффани ида канат ли вафату хайран ли." Эгер менин өлүп калганым мен үчүн жакшы болсо, анда өлтүрө көр деп.
Мен үчүн ушу өлүп калганым жакшы болсо, анда өлтүрө көр. Эгерде менин дагы жашоом жашасам жакшы болсо мен үчүн болсо, анда мага жашата көр деп дуа кылыш керек. Себеби дегенде кээ бир адамдар калган өмүрүндө жакшы жашап келип туруп, акыркы өмүрүндө жаман бузук иштерге өтүп, капыр болуп өлүп кеткендер бар, Алла сактасын. Жакшы амалдар кылып келет дагы бузуку жолго түшүп кетет. Мындай адамдар ошо бузуку жолго түшпөй эле жакшы жүрүп өлүп кеткени жакшы болчу да. Кээ бир адамдарга дайыма туруктуу амалы бар, туруктуу иман жолунда жүрө алат өлгөнчө. Ал адамдарга өмүр узун болгону жакшы. Ошон үчүн жөнөкөй нерсе деле сурай бербестен өлүмдү, Аллахым ушул өлүм мага жакшы болсо, акыретиме сени ыраазылыгыңа алып келүүгө, жана ушу калган өмүрүмдө мен бузулуп кетүүгө коркунуч болсо, ошондо алып кет. Эгерде мен калган өмүрүм мага жакшылык болсо, жакшы амалдарда жүрсөм, соом көбөйө турган, күнөөм азая турган, сенин ыраазылыгыңа жете турган абалда болсо, анда мен өмүрүмдү узарта көр, берекелүү кыла көр деп дуа кылышат. Ал эми жашоодо кичинекей бир Алла сактасын ар кандай кайгы болуп калса эле, бирөөнүн өлүп калганың артык, өлүп калганым да жакшы болмок деген сөздөр жакшы эмес.